Allah Taala ошол сүрөнүн улансын айтат: "Эхдинас сиротал мустақим." 5 вакыт биз дайыма: "Ey Аллахым, мени туура жолго хидаят кылгын. Туура жолго көрсөткүң" деп дуа кылып турушубуз керек экен. Эмне үчүн таксырлар? Эмне үчүн чалгы зарыл? Себеби сиз менен бизге касам ичкен душманыбыз бар. Биздин касам ичкен душманыбыз тажик, өзбек, казак бир туугандарыбыз эмес. Сиз менен биздин касам ичкен душманыбыз, Адам атага душман болуп, Адам атадан баштап кыяматка чейин душманыбыз ошол шайтан болот. Ушундай касам ичкен душманыбыз бар. Ошол ар бир секундта ошол турбайт ал. Ар бир секундта азгырып турат экен. Азгырганда дагы аны билбейсиз. Кандай ыкма менен азгырат. Кече айтып жатпайт да, тигилер даярданыптыр. Көрдүк аларды депчи, биз даярданбай калдык деп. Шайтан кандайча даярданат? Эмне курал менен кирип келет? Автомат көтөрүп кирип келеби? Башка нерсе көтөрүп кирип келеби? Аны эчтеке билбейт экенбиз. Балаң аркылуу азгырып кетет. Аялың аркылуу азгырат. Атаң аркылуу азгырат. Досуң аркылуу азгырат. Азгырат шайтан. Hazreti İbrahim, ulul azm 5 улуу пайгамбар болгон, ошол 5-өн бирөөсү Ибрахим пайгамбар болгон. Ибрахим пайгамбарга келип туруп, касам ичкен шайтан азгырып жатат ошондагы. Пайгамбарды азгырганы келген шайтан сиз менен биз жөн коёбу ошол. Ошол пайгамбарды келип, жана Ибрахим пайгамбар өзүнүн сүйүктүү улу Исмаил пайгамбарды курбандыкка чалып алып кетип жатканда келет дагы: "Кантип сен өзүңдүн уулуңду курбандыкка чаласың? Картайып, жашың улгайып калганда ушул уулду көрүп атсаң, ушул уулуңду кантип курбандыкка чаласың?" деп азгырат. Азгырганда Ибрахим пайгамбар ташты алып шайтанга атат. Жогол, бул Алланын буйругу дейт. Пайгамбарга атасына күчү жетпеген шайтан тим болуп үйүнө барып жатып калбастан эмне кылат? Баласына келет, Исмаил пайгамбарга. Исмаил пайгамбарга келип айтат, кулагына шыбырап: "Билесиңби сен кайсы жака алып баратат атаң? Атаң сенин башыңды кесип курбандыкка чалат азыр" деп азгырат. Исмаил пайгамбар дагы ушунчалык салих, жакшы инсан болгондон алда ташты алып туруп шайтанды атат. Ата баладан үмүт үзгөн шайтан дагы эле үмүт үзбөйт. Үмүт үзгөн жок. Бирок сиз менен биз үмүт үзүп коебуз бат эле. Бир адамга эки жолу жакшы кыласыз, үчүнчү жолу үмүт үзүп коесеп болбойт деп. Эмне кыласың кое берип? Жеп коет ал. Деп үмүт үзөт экенбиз да. Достошпой коет экенбиз. Бирок шайтан, лаанатулла, Алланын лаанаты болсун, шайтан үмүт үзгөн жок ал. Дагы ким бар буларды азгыра турган? Буларга тиешелүү ким бар деп ойлосо, жанагы үйүндө отурган Исмаил пайгамбардын апасы турат, 3-киши киши. Ошону азгырайын. Ошол аркылуу бул үй бүлөнү Алланын каарына калдырайын деп үйүнө барып, Исмаил пайгамбардын апасына барып азгырат. "Билесиңби" дейт, "Уулуңду кайсы жака алып кетип жатат күйөөң" деп. Ошентип азгырганда Исмаил пайгамбардын апасы да таш салып шайтанды атат. Ошондон улам бүгүнкү күнгө чейин ажылыкка барганда биз шайтанга таш атат. Эмнеге таш атышыбыз керек экен? Нафске таш атышыбыз керек. Нафс. Сиз менен биздин душманыбыз нафс экен. Шайтан дагы нафстин аркылуу азгырат. Көрдүңүзбү? Адам баласы өзүнүн аялын жакшы көрөт, баласын жакшы көрөт, Ошон үчүн ошол аркылуу нафске кирип жатат. Сен балаңды жакшы көрбөйсүңбү? Балаңды ушундай кылып жатпайбы? Балаңды эчекей урушуптур го. Антиптир го, мынтиптир, эмне болуп турасың үйүңдө? Деп шайтан васваса кылганда ата-эне чуркка барабыз анан. Эжекейине, агайына арызданабыз. Мен баламды мынтипсиң го, тигинтипсиң го депчи. Ошон үчүн бир туугандар, ушундай шайтан касам ичкен душманыбыз бар. Ошон үчүн дайыма Аллахым мени туура жолдон адаштырба. Туура жолдон адаштырба. Акыркы сөзүм ла илаха иллаллах Мухаммад расул деп алдыңа барайын деп өзүбүздүн катабызды көрөлү. Бирөөнүн катасы эмес. Андан кийин ушул аяттан кийинки аятта айтат: "Сироталладина ан'амта алейхим гайрил магзуби алейхим." Ушундай туура жолго салгың дейт. Алла Таала өзү үйрөтүп жатат, көрдүңүзбү? Бизге дуа кыл десе да билбейт элек, эмне деп дуа кылайын деп. Эмне деп дуа кылышым керек? Үй бер Алла, машина бер Алла дешебиз мүмкүн эле да. Бирок Алла Таала эмне дейт? Туура жол бер деп дуа кыл дейт. Туура жол, туура жол, туура жол. 5 жолу намаз окусамчы, 5 жол окусаң, 5 жол туура жол мага көрсөт деп айт дейт. Нафил намаз окусамчы, тарави намаз окусамчы, анда дагы туура жол деп айт. Ан'амта алейхим, ушундай бир инсандардын туура жолуна көрсөт, ошондой туура жолдо болоюн. Аларга сен немат бергенсиң. Алар пайгамбарлар, аулиялар, сахабалар, ошондой туура жолго мен дагы үгүттөгүн. Жана сенин каарыңа, газабыңа калган инсандардын жолдон мени сактагын. Ал жолго үгүттөбөгүн, ал жолдон сактагын Кудайым. Валаддалин, жана адашуучулардын жолуна дагы түшпөйүн. Бул жерде уламалар ошол еврейлер, яхудилер,
жана христиан диніндегі инсандарды айтат, ошолордун диниге, ошолордун жолуга түшүп калбайын Кудайым. Мени тек гана ушул өзүңдүн туура ислам диниңде гана болууну Аллахым мага насип эткиң дейт.